Бишкек шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун гинекологтору жаңы төрөлгөн ымыркайды сатуу аракетин көрүшкөн. Бул кылмышка шектүү катары 3 дарыгер кармалып, кылмыш иши козголду. Эчтеке азыр частныйбы, государственный, каякта ким болуп иштеген аны эчтеке айтып бербейсиздер. Азыр төргө берип жатат. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси менен адам сатуу кылмыш иши козголду. Бүгүнкү күндө ыкчам иликтөө иш чаралары жүрүп жатат. Толук маалыматты төргөнүн жыйынтыгы бүткөндөн кийин толук беребиз. Азырынча ымыркайды сатуу процесси кайсы бейтапканада болгону, баланы канча наркка баалаганы туурасында так маалымат бериле элек. Адам сатуу окуясы катталгандан кийин Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын жумушчу топ түзүлдү. Мамлекеттик жана жеке бейтапканаларга атайын териштирүү иштери жүргүзүлүп, андан кийин гана жыйынтыгы билинет дейт мекеменин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева. Бул боюнча лицензионный отделден топ түзүлдү. Биздин башкармалыгыбыздын тобу бар, юристтерди коштук ошол жакта. И 4 киши ошол боюнча биз жеке клиникаларды, государственный клиникалардын баарын анализдеп, ким каякта эмне болгонун, следственный мероприятияларында результатын эметип, каякта болду бул окуя, кайсы клиникалар, кайсы роддомдор, маалыматта берилип атпайбы, баланча деп эметип, ошонун баарын биз изилдеп, өзүнүн топ иши өзүнүн результаты менен анан кийин жыйынтыгын алгандан кийин биз чара көрөбүз. Окуя 7 сентябрда Бишкектеги бейтапканалардын биринде болгон. Анда мекеменин кызматкерлери жаңы төрөлгөн ымыркайды сатуу аракетин көрүшкөн. Бизге жеткен маалыматка караганда кылмышка шектүүнүн бири номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеп келген деп айтылат. Кыргызстанда ымыркайды соодалоо менен шугулдангандардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам сатуу менен кылмыш иши козголот. Айыбы аныкталган адамдын мүлкү конфискацияланып 10 жылга чейин камалат. Белгилей кетсек, өткөн жылы Кытайда 20 баланы саткан аял мамлекет тарабынан өлүм жазасына тартылган. Ал эми бул окуянын чоо жайы аныкталгандан кийин 3 дарыгерге кандай чара көрүлөт, аны убакыт көрсөтөт. Аклай Маратова, Арнас Маратов, Next TV.